Урматтуу достор, бүгүнкү биздин долбоорубуз автоунаалардын характеристикаларын айтып бермекчибиз. Honda Illusion. Honda маркасынын негиздөөчүсү болуп Soichiro Honda болгон. Эң биринчилерден Honda компаниясы велосипед жана мото Honda аттуу марка чыгарып баштаган. Honda компаниясы 1972 жылдан баштап хэтчбек Honda Civic аттуу машинасын чыгара баштайт. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө Honda Illusion маркасы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Honda Illusion маркасы 2003 жылы сатууга көрсөтмөгө коюлат. Азыркы мен отурган машина 2006 жылы чыккан машина. Объему болсо 3. Эгерде ким ушундай Honda Illusion машинасын алам деп жаткан болсо, сиздерге бир аз болсо дагы айта кетели. Биринчиден үй бүлөлүк машина экен. Экинчиден панель управлениялары дагы оңой, жеңил, жакшы. Панелдерин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир гана минусу япон тилинде жазылган. Калганы болсо өтө эле удобный, жумшак, жакшы машиналардын бири экен. Айтып атканыбыз мынакей, Honda Illusion автомашинасы 2006 жылы чыккан деп айта кеттик. Ал эми мынакей арткы сиденьялар абдан кенен, чоң. Отурганда арткы сиденьялар дагы абдан кенен, чоң, жумшак машиналардын бири экен. Керек болсо көрүп атасыздар, пассажирларга атайын кондиционердин немеси коюлган, кандай десек, кнопкалары. Кыскасы, ким мындай машина алабыз десе, алсаңыздар болот. Азыр биз автоунаанын ээсинин өзүнөн дагы сурасак, айдаганына канча жыл болуптур, жана ошондой эле кайсы кемчилдиги, жана ошондой эле кайсы жакшы жактарын көрө алгандарын сурайбыз. Мынакей, азыр биз ээсине келдик, Рустам байке. Деги эле автоунааны айдап атканыңызга канча жыл болду? 1 жылдай болуп калды. 1 жылда кайсы кемчилдигин же кайсы жакшы жактарын көрө алдыңыз? Эми жакшы жактары мындай эң негизи бул мындай изучать этип эметип анан алган машина негизичи. Анан тиги башка мисалы Toyota'ский же Subaru'ский эмелердин трехкубовый моторлоруна караганда спящий да экономичныйраак. Тем более газ, бензин. Газды өзүңүз койдурдуңуз же заводдон өзү келеби? Жок, бар болчу. Мурдагы хозяин бар болчу. Ошо атак мындай маневрность эмелери жакшы. Негизи баягы Honda дегенде бир эле минусу эми май жеп деп ойлойсузбу? Май ичпейби? Жок. Май ат замен да замен. Ходовойлору да нормальный. Эми бир минусу мага эмеси 1 жыл эмес. Шумоизоляциясы. Ошоңуз. Эми аны жасаш керек, бирок атак базовый шумоизоляция слабый болуп экен да, Toyota'ский Estima, Alvara'га карагандачы. Калганы бар устраивает, нормально, просторный. Алыс жолго чыкканда кишини чарчатпайт да. Вообще чарчатпайт, жакшы, нормально. Трассаны жакшы кармайт. Трехкубовый. Обгонго чыкканда деле шашылбай, нормально чыгасың.
Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Эгерде ушундай машина алам деп калсаңыз, алсаңыздар болот экен. Бир гана минусун айталды, ал шума изоляциясы. Кичине аны жазап алсаңыздар эми болот. Так, ала турган биздин көрүүчүлөргө эмне деп айтмакчысыз? Эгер ушундай машинаны алам десе. Кеңешиңизди бересизби ушундай машина алгыла деп? Кеңешим берет элем. Эми Хонданын минивендеринин эми мындан кийин жанагы Elysion Prestige бар. Ага чейинкиси эле ушул анан. Степ, Odyssey. Ошондо бул стептен кийинкилери да жаңылары. Спададан кийин. Жок, бул өзүнчө эме кетет. Башка платформа, башка салон. Степ мисалы RF1, RF3, RF5 анан акыркысы спада болот да, RG кузов. Булар уже отдельно башка эме да. Булар бунун линиясында ошо Elysion Prestige бар. Ошо. Эң Honda минивенин эң чоң эле ушулар да, ушул менен. Prestige. Ал деле ушундай эле кузов, просто фаралары башкача. Айдагыңызга 1 жыл болупту. 1 жылдан бери кайсы жерин көбүрөөк оңдоттуңуз? Көбүрөөк оңдоткондо бир муну левый подшипникин эле алмаштырдым болду ошо. Шаровойлор, солдатчиктер. Анын эчтекесине тийишкен жок. Ошо подшипник Одиссейлердики же Хондалардыкы негизи эле шаровой слабыйраак болот го. Катуу бурулса жылынып кетти. Жок, андай. Ошол эми бир подшипниги ошо звук чыгып калгандан сол жагын. Сафасы менен кош. Эми бuyakta өзүбүздө возможность бар. Эмеси менен сафасы менен кошо алмаштырып чыктык. Айта кетчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Рустам айке геология базарынын номери канча болуп калат? Эң акыркы оң жак тараптан эң акыркы бокс бардык японский машиналарга тиешелүү автозапчастьтин баарын сатат. Мынакей Рустам айке дайым силерди күтөт. Келгиле, эгерде ушул видеону көрүп келдик десеңер, Рустам айкеден сиздерге дагы арзандатуулар болот, ошондуктан чамданыңыздар. Рустам айке, эми ичине көрөлү, кайсы машиналарга дегеле бардык япошканын машинасынын бар да. Бул жерде легковой, хэтчбек, минивэн, пока джиптер жок. Андан башкасы бар. Андан башкасы седан, легковой минивэндердин баары, бирок только японский, правый руки. Анан көп детальдар эми правый руль, левый рульга кете берет эмеспи? Ошо оптика, двигатель, коробка, кузовной деталь полностью. Атлетке решетка. Көрүп алдыңыздар, урматтуу достор, бардык запчастьтардын түрү бар, ошондуктан келиңиздер дагы дал ушул биздин каналды айтсаңыздар, сиздер үчүн атайын арзандатууларды кылып берет. Дегеле бул жакта эмне керек болсо ошонун баарын тапсаңыздар болот. Биз менен бирге болуңуздар, биз сиздерди күтөбүз.